Мындан 10 чакты жыл мурда эле кышкы туризм ойго да келчү эмес. Азыр бул багыттагы иштер өрүш алууда. Лыжа базалары кышкысын бери дегенде 20 миңге жакын туристти кабыл алат. Туризмдин меккеси болгон Ысык көлдөгү лыжа базасынын инфраструктурасы көңүл жылытарлык болгондуктан күнүнө 3 миңге чейин эс алуучу кабыл алат. Маалыматтар боюнча учурда Караколдогу базадан лыжа тебүү үчүн келген туристтердин агымы көп болгондуктан мейманканаларда орун калбай калып жатканы айтылууда. Көлдөгү базага эс алуучулардын кызыкканынын дагы себеби бар. Караколдогу базада эң узун асма жол 3,5 чакырымды түзгөндүгү менен башкалардан айырмаланып турат. Ысык көлдүн климаттык шарты да саякатчыларга ыңгайлуу. Каракол лыжа базасынан тоодогу ак кардан тышкары жыш өскөн карагайлар менен абанын тазалыгы туристтердин черин жазат. Мындан тышкары 3040 метр бийиктиктеги панорамадан Ысык көл да көрүнөт. Бул өзгөчө альпинисттердин кызыгын арттырат. Альпинист демекчи кыргыз тоолору бийик болгондуктан орусиялык альпинисттери Кыргызстандын тоолорун басып өткөндөн кийин гана алардын даражасы көтөрүлөт экен. Биздин чыгармачыл топ Бишкекке жакын жердеги Аларча мамлекеттик багына барганыбызда тоодон түшүп келе жаткан көп альпинисттерди көрдүк. Алар 2014-жылдын аягында чыгып, эми гана түшүп келе жатат. Новосибирсктен келген жаш жубайлар Аларча паркындагы мейманкананы ижарага алып коюп, тоого чыгып кетип жатат. Алар 9 жылдан бери кышкысын кыргыз тоолоруна келет. Здесь много замечательных вершин. Кыргызстанда альпинисттерди кызыктырган көп чокулар бар. Биз Аларчадагы ага жакын жайгашкан тоодогу бардык чокуларды коен жатыгына чейин билип бүттүк. Есть маршруты, которые 9 жылдан бери келип бул жактагы чокуларды жаттап бүтсөк дагы кайра эле келе беребиз. Анткени бизде бул жактагыдай ак кар, көк музу бар чокулар жок. Адистердин айтымында кышкы туризмден көп каражат табууга болот. Анткени мейманканаларды жайындагыдай 3 күн же 1 апта эмес альпинисттер айлап ижарага алат. Аларча мамлекеттик паркыдагы негизинен альпинисттер менен иштешет. Ал үчүн заман талабына төп келген мейманканалар бар. Бирок жаратылыш паркында башка базалардай лыжа тебүүчү жай жана асма жолдор жок. Анткени мамлекеттик парк оюн ойноп жер жазуу үчүн эмес, баарынан да табиятты көздүн карегинде сактоо максатында негизделген. Бул үчүн алар арча, карагайлардын көчөттөрүн көбөйтүп, аларды адистер колго отургузат. Бирок келип кеткен туристтер үчүн муз аянтчасы иштейт. Ал жакта Аларчага жакын жайгашкан Кашкасуу, Байтик жана Арчалы айылындагылар коньки тээп эс алып жатканына күбө болдук. силер конькини канча жашыңан бери тебесиңер? Мен 7 жашым менен тебем. Сенчи? 5. Дайыма келесиңерби ушул жака муз тепкенде? Ооба. Сен мектепте окуйсуңбу? Мектепте окуган учурда кайсыл жакка барып дагы эме муз тебесиң? Башка жактарга да барам. Аны ушул жакка да келип турам. Муз аянтынан айрым балдар чимириле коньки тепсе, башкалары чанасын сүйрөп кышкы каникулду өткөрүүдө. Бул жактан баардык кышкы оюндарды ойногонго болот. Азыркы мына мынтип кичинекей балдар келип чана тебишет. Негизинен Аларча паркына ушул жака жакын жайгашкан Байтик, Кашкасуу, Арчалы айылдарынан балдар ушинтип келип чана тебишет. Мамлекеттик паркта түрдүү канаттуулар кызыл китепке кирген тоо жаныбарлары байырлайт. Келип кеткен туристтер Аларчада эмне бар, эмне жогун билүү үчүн музей иштейт. Топостун эркеги, бул болсо ургачысы топостун. Бул дагы бир жашка чыккан мамалаклар да булар. Бул болсо козу өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Кой да багасыңар. Кой да багабыз. Аларча мамлекеттик паркында музей бар экенин көпчүлүк этибарга деле албайт. Музейде мамлекеттик паркты байырлаган жаныбарлар жылдын кайсыл мезгилинде каякта болору элестүү берилген. Ушул кекиликтердин мына сүрөткө жараша, мына сүрөттөрдүн баардыгы ушу Аларчанын сүрөттөрү. Могу бет маңдайда бир өзү урушо деген сүрөт немеде Капчыгай. Ошонун этеги ушундай болуп келип, мына суунун жээгинде астынан ушундай жерлерде жашайт да буларчы. Кумдуу, таштуу, мына суунун жээгинде. Как раз азыр суу ичип, бул экөө кадимкидей эле мушташып аткан убакыт азырчы. Асканын башындагы ача туяктуулар гана эмес, жайкысын жаныбызда эле сайрап жүргөн чымчыктар тууралуу да кызыктуу маалыматтар бар. Сеткага түшкөн чымчыктардын арасында ушундай бутунда кольцосу бар чымчыктар Шакекче? Шакекчелерчи. Ошол Индиянын баягы кызматкерлер, илимий кызматкерлер тарабынан ушу коюлган немеси бар экен да, жазуусучу. Мына ушундай чымчыктар. Индия таранчысы, бул дагы ошо Индиядан келет дейсизби? Бул баардыгы аталыш эмес, булардын баардыгы ошол жака чейин учуп кеткендер да. Мына эки могу афган чирчиги деп атпайлы мисалчы. Булардын баардыгы ошол жака учуп кетет. Зоо музейге кирген адам арманда кетпейт. Анткени жаратылыш паркында байырлаган жаныбарлар менен канаттууларды балдар эле эмес, чоңдор да көрө элек. Таштуу, ушундай тат топурактуу мындай казып алып, анан ошо ийинде жашашат. Бул суурду эмне үчүн бияка жаткырып койдуңуздар? Булар күнгө жатып абдан ушундай жатып тургандары болот ушундай. Негизи өзүнүн жаткандары, анын бири-бири менен анын жазында марттын аяк чендерин анан бири-бири менен урушуп кадимкидей күрөшүп, булар
бири менен абдан ойношот. Бул жактан өспүрүмдөр эле эмес, чоңдор дагы кинодон гана көргөн жаныбарлар менен канаттуулардын кабы менен таанышат. Кышты берип турат могу сүрөттүн өзү да. Ошо өзү дагы мынауки кышында ушундай апапак агаш болуп жүндөр өзгөрөт. Жайкысын болсо булардын болсо жана эликтин өңдө кыпкызыл болуп калат. Бул жакта Аларча жаратылыш паркындагы 3000 метр бийиктикте жашаган тоо жаныбарлары жана канаттуулар коюлган. Ал эми андан ылдыйраак жагында жашаган түлкү, карышкыр, чөө сыяктуу жаныбарлар дагы коюлган. Негизинен бул кептерлердин элесин берүү үчүн атайын ушул парктагы таштарды, арчаларды алып келип, атайын ушундай бир буруш жасалган. Кыскасы, балдар каникул маалында зоо музей менен таанышса болот. Мындан тышкары Бишкектин четиндеги муз тебүүчү аянттардын баары ачык. Ал жактарда өспүрүмдөр эс алуу күндөрүн өткөрүүдө. Жакшы, бүгүн мындай эс алып атканбыз, жумушта иштейбиз. Ошо эс алып ушул жака келгенбиз. Ата-энебиз менен эс алганы. Муну менен катар айрым окуучулар үчүн ат оюндары боюнча спорттук мектеп иштеп жатат. Бул жерде аткана минбестен ден соолукту да чыңдоого болот. Гүлнара Касымбекова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык.